жер астында табылганы казуу үчүн жер үстүндөгү жер кыртышын бузуу керек, же болбосо аны казуу керек. Ал эми жер үстүндөгү бул жаратылыштын сурулугу, ал эми жер астында табылган бул экономиканын кирешеси болуп кетет. Мына ушундай учурда экономика менен экологиянын бир карама каршы турган учурлары кездешпей койбойт экен. Сиздер менен кеп келгенде көрсөтүүсү, ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу мамлекеттик экономист, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жапаров Акылбек Сөмбекович болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мынакей, эми сизди сөзүнүн башында ушул экономика боюнча сүйлөшүп калдык да. Негизи көпчүлүк учурда ушул экономика менен экология маселеси бир талкууга алынып келет. Учурларда талашка да түшүп калган учурлар да болду да. Ушул экономика менен экология талашка түшпөш үчүн кандай жагдайларды караш керек? Биринчиси эле мына мен 2000-жылдан бери саясатка аралашып жүрөм. Депутат болгонум 2000-жылы болдум. Ошондон бери эле бир принципим бар. Бул экологиялык анан экономикалык өнүгүү болуш керек. Биринчи орунда экология астында туруш керек да. Мына сөздүн башында жердин кыртышы жөнүндө айтып калдыңыз. Ошо 4-5 сантиметр жердин кыртышы 200-300 жыл калыптанат да. Ошо элек атайын ошо элек. Анан ошого биз арпа, буудай эгип, мал жаныбарларды өстүрүп ошентип жүрбөйбүзбү? Ошон үчүн ал кыртышты бузуп коюш оңой эле, кайра ордуна келтириш үчүн убакыт дагы керек. Анан элдин эбегейси чоң зор күчү дагы керек да. Ошондуктан биринчи талапты ошо экологияны сактоо боюнча. Же болбосо ошо жердин астынан бирдеме казып алсаң кайра рекультивация боюнча. Ушул жагына көңүл буруп, анан ошонун зыянын эсептеп, кагазда баарын жазап көрүшүбүз керек да. Биринчи кагазда көрүшүбүз керек. Канча зыян болот, канча болбойт. Бизде свод анализ деп коет, плюс минустарын карап, эгерде экология боюнча зыяны көбүрөөк боло турган болсо, бир да проект Кыргызстанда иштебеш керек да. Ушунун гана үстүндө биз жүрө берсек, Кыргызстаныбызды да сактап калабыз, келерки биздин неберелерге дагы өзүбүздүн байлыктарыбызды өткөзүп бере алабыз да. Мына бүгүнкү күндө ошо мына Тоо кен тармагында. Бул Тоо кен бул Кыргызстандын байлыгы. Мисалы астында турган алтындар, кен байлыктары. Ал эми үстүндө турган карагай бул биздин келечек муңга калтырчу нерсе да. Мына ушул боюнча дагы чырлар көп чыгып атат да. Ошол Тоо кен маселесине келгенде кандай болуш керек? Тоо кен маселесине эми бул Кудай бизге берип койгон да. Анан биздин эле поколениябыз. Биз өзүбүз эле баарын жепсеп, талкалап кетип калбашыбыз керек да. Балким технологиялар бүгүнкү күнү жетишээрлик эмес. Бир 100 жыл, 20 жылдан кийин жердин кыртышын албай эле кичинекей казып алып, анан иштете берсе мүмкүнчүлүгү болгон деңгээлге жетербиз да. Мына биз кумтөрдү жөнүндө аябай көп капа болуп жүрөбүз. Көп чатактарда такыр токтобой койду. Мен бир жолу Финляндияга барганда атайын барып көрүп келдим. Лапландия деп коет экен. Биздин Санта Клаус, Дед Мороздор ошол жактан чыккан деп коет. Анан барсам ошол жерде 1200 метр түбөлүк тоңдурманын астында алтын казып атышат да. Кичинекей туннель кылып алган экен. Анан ошонун асты менен жердин астынан алтынды алып чыгып атышат. Үстүндөгү бир да кыртышы, катмар, тоңуп турган муз бирөө дагы жараката кеткен жадагы жок да. Азыр эми мына алар 3000 километрге чейин ылдый түшөбүз деп турат да. Өзүнчө эле шаарча килейген. Жердин астында барып алып ошонун баарын казып атат. Демек биз технологиялар жетишмейинче жердин астында боло турган байлыктарыбызды калтырып коюшубуз керек. Ал бизге 100 жыл аябай көп убакыт көрүнөт. Бүт Кыргызстандын мамлекети үчүн бул аз эле убакыт да. Биздин неберелерибизге чыдап коюл дагы Тоо кен тармагына өтө көп катуу басым жаза бериштин деле кереги жок. Мен дагы жолу айтайын, эгерде экономикага келген салымы күч болсо, бирок кайра кийин рекультивация жасай алсак, ошондо гана улугсаат беришибиз керек да. Азыр биз үйрөндүк да, мына ошо кумтөрдө болгон кендерди казбай туруп эле банктарга залог коюп акча алып келип, туризмди өнүктүрсөк болот экен да. Мына ушул эркиндей проектлерге биз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Негизи эле ушул эгемендүүлүк алгандан бери ушул экономикалык кеңешмелер ушундай бир көп уюшулбай же көп кеңешилген эместей көрүнөт да. Мынакей ушул кумтөрдүн айланасында биз мынча процентти гана эметип калганын баарын кумтөрдүн ошол кумтөрдү иштеткен ишкана алып кетип атат деген образ. Ошондой эле ошонун аркасынан кумтөрдө канчалык көп сөз болгон сайын инвесторлордун тартылышы дагы бул кыйындыкка учурап атат. Негизи ушул маселелерде кандай болуш керек? Мына кумтөр маселеси. Биз эми сабак алышыбыз керек да. Биз такыр сабак албай атпайбызбы? Ошо кумтөрдүн
ыры чыры өзүнчө бир сааттык 10 сааттык передача алсаңыз да жетише албайбыз. Бирок ошо кумтөрдөн алган сабактарды биз турмушка өзүбүз колдонушубуз керек да, тажрыйбасын. Ошол эле кумтөр ошо алтынды казаардын астында атайын банкка жараша турган технико-экономическое обоснование жасаган да. Мына бул жерде 700 тонна алтын бар экен, мага кредит бересиңерби деп англис тилинде момундай болгон томдорду жазып, ошолордун баары турат. Ошондой кылып эле жер үйдү иштетсек болмок да. Мына мурунку кеткен президентке ошону айтып дагы жаман аттуу көрүндүк да. 100 миллионго сатпай эле кумтөрдүн финансовый моделин алып, мына 100 тонна алтыныбыз бар экен. Ушул экиндей кылып проектлердин баарын жазып, азыр англис тилинен орусча которо турган биздин балдар, кыздарыбыздын баары да чоңойду. Кытай тилин да билген балдарыбыз бар да. Ошолорду котортуп, анан ошолордун баскан жолу менен бассак, биз банктардан акча ала алат элек да. Кыргыз алтын өзү иштетип кете алмак. Партнеру жок, эч кимиси жок эле да. 2 жыл, 3 жылдын алтыны менен, бир 10 тонна алтын менен алган кредиттин баарынан кутулуп, кийинки пайдасынын баары Кыргызстанга калмак да. Азыр болсо, мына эми азыр 3 миллиард 200 миллион доллардан ашык акчаны аккумулировать этет. Жер үй проектisi Кыргызстанга болгон 345 миллион доллар салык катары түшсө түшөт, түшпөсө жок да. Даже 10%-на чейин биз ала албай калып атабыз да. А калган 90%-ын кирешесинин баарын эми азыр инвесторлор алып кетет. Демек бизге келген инвесторлордон биз алардын финансылык модельдерин, технологияларын, анан ошол жакта иштетип кадрларыбызды даярдап алыш керек дагы, кийинки кендерди өзүбүз касканга аракет кылышыбыз керек да. Анан Кыргыздын жери Кыргызга керек да. Биз аяр мамиле жасайбыз өзүбүз. Биз эч жака качып кетип калбайбыз. Ошол жакта иштеген, ошол жакта жетекчи болгон кишилердин баары пенсияга чыкса ошонун тегерегинде жашайт дегендей. Алардын укум тугуму Кыргызстанда калат. Каргыштан коркушат. Ошентип биз экологияга дагы аярраак мамиле жасайт элек да. Биз ушундай сабак ала албай атабыз да. Тилекке каршы мына эки президентибиз качып кетти. Кийинки президентибизди тынчтык жолу менен алдык дегенибиз менен аеосуз, көзгө көрүнмөгөн кандай уруш, талаш, чыр чатактын баары астыбызда болуп атат да. Өкмөтүбүз 30 жолу алмашты. Бир туруктуу эчтеке жок да. Мына Кыргызда илгертеден бери койду койчу кайтарчы да. Орусда пастух эле деп коет. Тоокту деле пастуху карайт, койду деле пастуху карайт дегендейчи. А бизде койду койчу карайт, жылкыны жылкычы карайт, топосту топосчу карачы да. Анан ушу профессионалдарга такыр көңүл бурбай койдук да. Саясаттын илеби менен эле жалаң саясат менен алек болуп жүрдүк. Баягы биздин парламентке келгенде азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович ушуну айтты, урматтуу президент. 25 жылдан бери саясат менен алек болдук, эми экономикага көңүл бурбайлыбы деп. А экономикага көңүл бурайлы десек, экономикада бирдемени түшүнгөн, билген кишилердин акылын угуш керек да. Биз ошолорду баалай албай атабыз, ошолордун акылын уга албай атабыз. Ошондой кишилерди топтой билбей атабыз. Алардын баары чет мамлекеттерде кетип калып атышат. Азыр мына биздин Кыргыздын кыйын жигиттери, мына ошол эле Теңиз Бөлтүрк деген жигитибиз азыр Канадада, Канаданын гражданины болуп алды. Чоң проектлерди мына Африкада жасап жүрөт, жаныбызда Казакстанда жасап жүрөт. Сыдыков деген дайыр балабыз бар экен, ал Мексикада чоң металлургический завод, аябай чоң металлургический завод. Кумтөрдөн 2 эсе, 3 эсе чоң болгон заводдо директор болуп жүрөт да. Мына ошондой биздин уул кыздарыбыздын баарын чакырып, аларга азыркы рынок шартына жараша айлыгын төлөп, анан ошо жана бизнес проектлерди даярдап, ыкмаларын даярдап, анан кыргыз экономикасына, өлкөсүнө пайда алып келе турган бир топ проектлерди турмушка ашырсак болот да. Эми ошол сиздин сөзүңүздөн улам жөнөкөй эле бир мисал келтиргим келет. Биздин көрсөтүүбүз кеп келгенде айтып коюш керек. Мен менен чогуу окуган бир кыз кызыл диплом менен бүткөн. Азыр ошол Россияда жөнөкөй эле товар ташып ушинтип иштеп жүрөт. Эгерде ошол сабак берсе, канча баланы тарбиялайт эле. Өзүнүн билими менен. Бул жөнөкөй эле. Мисалда, мен айтып кеткеним ушул ишти алганда, кайсы кызматты алганда намыстуу кошалыш керек деп ойлоп кетем да. Бүгүнкү күндө намыстанбаган кадрларыбыз да көп да. Мисалы, бир абсурд. Алтыны бар, ишкана банкрот. Алтын менен дүйнө бай. Мына Канададан келип кумтөрдү иштетет. Жабы болбосо, кайсы бир ийри мамлекеттердин, бай мамлекеттерге Кыргызстандан алтын иштетет. Эмне үчүн кыргыз алтын канча банкрот? Эми ушунун жетекчисин эмне деп айтса болот? Эми тилекке каршы кыргыз алтындын формуласын билбегендер келип атпайбы? Саясатчылар, юристтер ошонун негизинде анан банкрот болот.
мисалы койчу жаман болсо кой арам өлөт болот деген мына кыргыздын сөзү азыр ушуга дал келип атат да. Бүт ишкана жеке мекемелердин баарына банкрот болгон. Тааныш билиш туугандарды коесуң. Ошолорду койгондон кийин алар банкротко алып келет. Мен айтып атпайбы, 30 өкмөт алмашкандан кийин 30 жолу ошо кадрдын баары 30 жолу алмашпаса дагы 15-20 жолу алмашып атат да. Анан эми тилекке каршы мына саясий аренага саясий партиялар чыкты. Мурун президенттин тегерегиндегилер эле чеччи, азыр президенттин тегерегиндегилер дагы эле чечип атат. Премьер-министрдин тегерегиндегилер чечип атат. Фракциянын лидерлери аралашып алар чечип атат. Аралашып депутаттар чечип атат. Айтор аябай көп кишилер кадр саясатына кирип кеттик дагы профессионалдык деңгээлинде эмес, саясий упай алып келген көбүрөөк. Шайлоо учурунда шайлоочулардын голосун ким көбүрөөк мага берди. Же көбүрөөк ким акча бере алса. Ошо сапаттарды астыга коюп алып, анан бүт Кыргызстандын экономикасы кыйналып аткан ушундан да. Бир эле мисал келтирейин, мисалы ошол эле Армения, Ош областында эле болгон территориясы бар да, 29 000 квадратный километр. Ошол экинин кирешеси бөлүгүн карасам, бюджеттин киреше бөлүгүн карасам, 3 миллиард доллар экен да. Кечки дөң продукциясы 10 миллиард доллардын тегерегинде болот. Биздики 6-7 миллиарддын тегерегине араң жеттик, а кирешебиз болсо болгон 2 миллиард деп атабыз да. Же болбосо ошо Грузияны эле барып көрүп келип айтып атабыз, ошол жакта дагы кылынган реформаларды карап, бир таң калыштуу окуя болду. Мына КЭОнун ректору Төрөбек Кадыралиев барып келди, агайыбыз. Анан ошондо барганда билим берүү министрлиги Грузияны ошо ректорлор чоң конференция болуптур. Ошол жерде катышканда келип суранып атат дейт. Сиздерден ректорлор Грузия өкмөтү кечирим сурайт. Силер июнда эмес экзамендерди майда ала аласыңарбы? Майда алсаңыздар жакшы болот эле. Бизде гостиницалар жетпей атат. Общежитиянын баарын бошотсоңор, өкмөт өзү ремонт кылып берсин. Актап сырдап, жаңы шейшеп, жаңы төшөктөрүн алып берели дагы хостел кылайлы деп суранып атат дейт да. Мына Грузия бир гана приоритет туризмди таап алган да. Мына ошол эки туризмди таап алган. Биздин территориясы биздикинен аз. Чейкеси азыраак территориясы да. 4 миллион калкы бар да. Анан ошо Грузиянын киреше бөлүгүн карасаң, 4 миллиард 744 миллион долларды 17-жылы чогултуптур да. Биз эми ушун үчүн биякта иштеп аткандарды токтоткула саясат менен алек болбойлу, профессионалдарды алып келип коелу дагы, жок дегенде салыкты жөндөп чогултуп албайлы. Салыкты бүт кыргыз эли төлөп атат. 6 миллион эл бирдеме сатып алып атат да. Ошонун баасынын ичинде тамак аш болобу, кийим кечек болобу, машина болобу, үй болобу, баанын ичинде салык турат. Ошол салык бюджетке жетпей калып атат да. Ошол салыкты убагында алсак, анда Арменияга 1-2 жылда теңелишибиз керек. Биздики 3 миллиард кирешебиз болуш керек. Андан кийин дагы 2 жыл өтсө, жакынкы 5 жылдын ичинде бюджетибиз 5 миллиард болуш керек. Анан бюджетибиз 5 миллиард болсо, анан мугалимдердин айлыктарын биз дагы 1000 долларга чейин чыгарабыз деп умтулуп калабыз да. Доходубуз 2 миллиард болуп туруп, биз мугалимдерди эч качан 1000 долларга чыгара албайбыз зарплатасын. Мугалимдерди 1000 долларга зарплата чыгарбасаң, балдарыңдын баары тең кийин каяка барат? Укук коргоо органдарынын учетуна түшөт. Тыш мамлекеттерге барганда жөнөкөй карапайым жанагынтип сатуучу болуп эле орноштура алат. Конкуренцияга туруштук бере албайт. Демек Кыргызстандын да келечеги жок болуп атпайбы. Ошон үчүн экономиканы ордуна коюп алсак, киреше жагын иреттеп алсак, анан эң биринчи очередте кен байлыктарды эмес, же болбосо укук коргоо органдарды эмес, биз мугалимдин баасын, ошол экинин наркын баркын көтөрүшүбүз керек да. Сиз туура айттыңыз, жана билим берүү министрлиги, чындыгында эле билим берүү министрлиги десе эле ал билимди билет эле да, бирок билим берүү министри ошол туризм, өнөр жай министри да. Туура да, баарына кадр даярдап берет да. Даярдап берет. Ошолордун баарын даярдап, бирок аны менен иши жоктой да. Мисалы биздин ошо билим берүү министринин, мисалы академиктердин айтканы болсо деле иши менен иши жоктой жүрөт да. Анысы кандай? Мен бир нерсеге токтолгум келет да, мынакей сиздин көп сөздөрүңүздөргө мен журналисттик көз карашта кошулам. Мисалы сиз ошол жанагы мал чарбасында койлорго паспорт бериш керек деген ишиңиз кийин 10 жылдан кийин түшүнүп туура айттыр деп кайрылгандар болду. Жакында кайсы бир инвесторлорду, ошо келген инвесторлорду областтардын аймактарына бөлүп койсок
дегенде бир сунушту айттыңыз. Аны да мен туура түшүндүм да. Анан бүгүнкү күндө мен ошол бир суроону берип кетем да, ошол сөзгө да кичине токтолуп кетсеңиз, анан бир бөлүп кетсем да, ушул инвесторлорду, мисалы Кытайдан келген инвесторду Кытайга бербей, жергиликтүү адамдарга берсе. Мисалы 70 миллион Кытай берсе, анда 70 миллион ошо мындай конкурсный основа же Салымбеков алабы, же Жапаров алабы, же Бабанов алабы, кимиси иштетип кетет. Тоокенди. Мына инвестиция келип түштү. Ушул жагындай болот негизи. Жок, алар атайын инвестор деген эмне? Бул мен киреше чыгарып кетейин дейт да. Киреше чыгарганды ал билет да. Биз эгерде ошо кирешени чыгарганды билсек, өзүбүз эле жаза албайт белек. Өзүбүздүн же ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелүү, же акчабыз жок болгон үчүн инвесторго чыгарып келип атпайбызбы? Бирок бир нерсеге сиз менен кошулам, бул чогуу совместный компания кылыш керек да. 100% алып ага бере бербеш керек. Мына ошо токен тармактары боюнча мен мына биринчи вице-премьерге чейин жеттим. 2000-жылдан бери бир ойду турмушка ашыра албайм да. Бул жергиликтүү бийликке айыл өкмөтүнүн 10%-ын берели. Районго 10% берели, областка 10% берели. Кыргызстан өкмөтүнө борборго 70% берели. Ошондо 30% такай кыргыз элинин колунда болот. Совет директоровко кирет, управлениясына кирет, карап турат, экологиясына, тияк биягына деп ушундай СП түзүшүбүз керек да. Кээ бир жерде 50-50 кылышыбыз керек. Жергиликтүү бийлик 30-ту алса, 20-сын кыргыз өкмөтү алса, 50-син алар алсын. Келген инвестициянын көлөмүн бир 3 жыл, 4 жыл, 5 жылда чыгаргандан кийин, андан кийин теңме-тең кирешени бөлүшөлү. Андан кийин 5 жыл иштедиң, 10 жылдан кийин сен кете бер, калган технологиялардын баары бизде калсын деген ыкмаларды мына азыр государственное частное партнерство деп мыйзамды жазып ушу ыкманы киргиздирип атабыз да. Жанагы паспорттар боюнча сиз туура айтып атасыз. Бүгүнкү күнгө чейин 7,5 миллион кой эчки мага тагынып жүрөт да. Адам баласы такыр түшүнбөйт экен. Дагы эле бизге паспорт бере элек дейт да. Мына ошо Норвегияга барып келген, Норвегияда окуган биздин студенттер дагы мага айтып атышпайбы? Мына биз көрдүк дейт Акылбек Усманович. Ошол жактагы чийкетти Норвегияда duty free'леринде, аэропортторунда сатып атат. Козунун чийкетин $55. Чийкетти эле алар тузга чылап туруп эле 5 градус менен холодильникте кургатат экен. Баягы биздин тайенелерибиз сүрсүгөн этти жасагандай элечи. Сүрсүгөн эле эт кадимки эле чийки. Ошолордан Ошону анан акырын граммдап коюп сатып $55 сатып атат. Ошону дагы жаза албай атпайбыз биздикичи. Мына ирандыктар алабыз дейт. Алар келип айтып атышат, силерде канча эркек мал бар дейт да. 7 миллион кой эчкиңер бар экен, канчасы эркек? Анткени алар эркек гана малды алабыз деп атышат. Эркек малды алганда дагы боруктарды алабыз дейт. 1 жыл, 2 ай, 1 жыл 4 айдан ашса албайбыз деп атышат да. Биздер ошол боюнча информациябыз жок да. Андай информация болмоюнча биз этти чыгара албай атпайбыз, биржага чыгара албай атабыз да. Демек ушундай ыкмалар менен өлкөнү көтөрүп эле кетишсе болот да. Ошо 7,5 миллион койду эчкини багып жүргөн кыргыз күнөөлүү эмес. Ошого парламент, өкмөт, саясатчы биздер күнөөлүүбүз да. Ошонун жолун нукка салып бере албай атабыз да. Дагы эле кыйналып атабыз да. Анан ошол сыяктуу эле мына грант кредиттер боюнча айткам да. Муну дагы Марал радиосуна барганда айтып калдым. $10 миллиард кредит менен грант алып турбуз да. 7 миллиард 200 миллион долларды кредит катары алдык. Ошонун 3 миллиардын бердик, дагы 4 миллиард калды. Бирок мен жана 3 миллиард жөнүндө, грант жөнүндө айткам да. 3 миллиард грантты алдык да мына. Парламент менен кыргыз өкмөтү алды. Азыр эми кана ошондон. Ошондон эмне майнап чыкты десем, дайынын таба албайм да. Учету жок. Конференция болгон, тигил болгон, бул болгон, командировкалар болгон. Реклама кылганбыз дейт, обучение кылганбыз дейт. Анан мына отчетубуз деп англис тилинде көрүнгөн отчетторду көрсөтөт. $3 миллиард да. Анан мен айтып чыккан, ошондо ойду айттым да. Мына 25 жылдан бери борбордон, Бишкектен бөлөбүз деп атып, 3 миллиарддын дайынын таппай атабыз. Ошондуктан өнүккөн өлкөлөргө, бизге грант берип аткан өнүккөн өлкөлөргө кайрылбайлыбы? Мисалы ошо эле Япония $474 миллион чейин бизге кредит грант бериптир. Ушуну эң бизден акчасы азыраак, эли көп эки жакка кетип калып аткан Баткен областына бербейли. Ошо Япон өлкөсү өкмөтүнө биз айта албай атабыз аларга. Бүт Кыргызстанга эмес, ушу Баткен областында илимге, билимге, ден соолукка, жолго, техникага, ушунун баарын тең ушу Баткен областын бир жакшыракындай көтөрүп бербейсиздерби деп берсек. Нарын областына өзүбүздүкүнө. Мына Европейский союз деп коет. Алар дагы $400 миллион чейин гранттарды беришиптир да. Аны жалаң ушу Нарын областына кылайын.
мына Чүй областына эң чоң көп берген Россия бизге гранттарды бериптир да. Бир 700 миллион, 600-700 миллион долларга чейин бизге грант бериптир. Ал да бүт Кыргызстан боюнча тарап кеткен. Ар кайсы тармактарга, военныйларга тияка бияка деп кичинеден болуп тияка бияка жоголуп отуруп эле жок да. Аны Чүй областына бербейлиби да. Ар бир областка өнүккөн чоң мамлекеттерди биз сунуштабайлыбы. Кийинки 25 жылы Германия өлкөсү мына бул районго жардам бергенин. Бирок комплекстүү түрдө жардам берди. Булардын баары тең эле чаржайып баарына жардам берип атышат да. Мына бүткүл дүйнөлүк банк бүт тармактарга жардам берет да. Жок, сен бүткүл дүйнөлүк банк энергетиканы ордуна коюп берем. Азия өнүктүрүү банкы сен жолдорду куруучуларды ордуна коюп бер деген ойду айтканбыз да. Анан айрым бир телеканалдар мени жакшы көрүшөт. Анан ошону Япониядан келген гранттарды Баткен областына бөлүштүрбөйлү дегендин маанисин тескери кылып элге жеткизип атышпайбы. Жапаров деген аны берип салат экен депчи. Андай болбойт да. Анан дагы бир ойду айткам, кайсы жерге грант келбесин, ошону ары бери өтүп бараткан кишинин баары көрсүн. Кыргыздын желеги менен кайсы өлкөдөн гранты келсе, ошонун желеги илинип турсун. Биз көрүп турайлы да. Грант келиптир, бул мекемеге келиптир, грант келиптир, канча грант келиптир, компьютерден басып көрөйлү же болбосо кирип барып сурайлы. Бирок элдик контроль болмоюнча 25 жылдын жыйынтыгы көрсөттү, бул гранттар, кредиттер эффективдүү пайдаланган эмес экендигин бүтүмгө келип атам да. Ошол желекти көрүп деле сураш мүмкүн да. Мунун акчасы кайсы? Туура. Себеп дегенде ошол сиз ар бир областта, ар бир областтын өзүнүн бир индустриясын көргүсү. Ошону көрө албай атабыз да. Туура, көрө албай атабыз. Көрө албай атабыз. Мисалы ошо Баткендин өлүгүн деле көрө албай атабыз. Туура. Ким иштеп атат, кимин болот. Нарында деле этти көп жейт дейт. Ким жеп атат ал этти? Эттер кайка кетип атат. Ошону деле көрө албай атабыз. Ар бир областтын. Ошол эле мына мисалы Монголия болсо аябай чоң бир генди каздырып атыптыр япондорго. Аларга тапшырма бериптир. Генди казасыңар, бирок биздин топостун этин, анан жүнүн баарын переработка кылып, дүйнө жүзүнө чыгарып бергиле депчи. Алар баягы станок сатып алгандай, машина сатып алгандай эле өзүнчө бюджеттен акча бөлүп, бүгүнкү күнү топостун жүнүнөн чыгарылган одеяло менен бүт Европада, Америкада плед коет. Болельщиктердин баары ресторандарда кичине суук бола калса ошону менен жабынат экен да. Топостун жүнүн дүйнөлүк деңгээлге чыгарыптыр да. Биз ошондой тапшырманы мына ЦНТРга, Кумтөргө коелу. Үйрөнөлү да ошондой ыкмаларды. Алар ошо топоздукун кантип чыгарганын үйрөнүп алып, азыр алар төөнүкүн чыгарышыптыр. Анан койду болсо дагы ошо чоң бир компания Японияныкынан суранган экен. Азыр ошо койдун этин кантип Япониянын рыногуна чыгарабыз деп, алар көп ойлонушуп, анан Suomi деп коет, жана чоң кишилер бири-бири менен күрөшкөн өзлөрүнүн оюну бар. Ошол жака Монголиядан бир 50дөй, 100дөй жакшы балдарды алып барып, анан ошонун арасынан азыр монголдор аябай көп чемпион болуп атат да. Анан алардан сен эмне үчүн ушундай чемпион болуп атасың десе, мен Монголиянын козунун этин жеген үчүн, мен Монголияда чоңойгон үчүн деп алар пропаганда кылып, азыр ошо Монголиянын коюнун этин дагы Японияга чыгарып алышты да. Биз деле ушундай ыкмаларды колдонойлу деп атабыз да. Анын үчүн биз жанагындай так эсеби керек, паспорттор керек, анын ыкмаларды менен иштешибиз керек да. Эми кийинки сөздү мындай козгогом келип атат да. Маалымат анан коммуникация департаменти деген маданият министрлигинде бар. Ошол департаменттин директоруна мен айттым. Сен ушул 7 дубандагы телевидениени башкарасың. Бирок онлайн менен чогуш өткөрө албагандан кийин сенин эмнең коммуникация, эмнең маалымат өткөзсө болот да. Жерлерде. Туура. Анан бул эми кадр маселесине келгим келип атат да. Сизге ушунун немесинен бир суроо бергим келип атат да. Бүгүнкү күндө мына ошол эле Кыргыз алтынды айтып атабыз. Ошол эле Манас аэропорту айтып атабыз. Булар негизи мамлекетке киреш алып келчү тармактар. Мисалы, ал эми менчик ишканалар өсүп өнүгүп атат, кичинекей ишканалар. Ал эми биздин мамлекеттин бюджетинен өстүрө тургандар өспөй атат. Бүгүнкү күндө менчик ишканалардын кадрлары өйдө турабы, же мамлекеттик ишкана, мекеме ишканалардын кызматкерлеринин кадры жогоруда? Жок, тилекке каршы өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар деп менчик ишканада тааныш билишти койбойт. Ал жерде банкрот болот да же болбосо. Тууганын алып келип алса, ал шыпырып тазалабай койсо, экинчи бирөө ашканага келип тамак ичпейт да. Ошон үчүн иштеген кишини коет да. Өкмөттө болсо эски психология калып калган, бул баягы Кудай буйрса берилген, эптеп болсо боло берет деп тааныш билиштин баарын чогултуп алып ушу кесепетин көрүп атабыз да. Мисалы жана сиз айтып атпайсызбы, онлайн менен конференция өткөзө албайт депчи.
мына ошондой кадрлар көп жердин баарында ушинтип калдык да. Акыркы 6 жылда бизди шопур башкарган да. Анан ошонун деңгээлине жараша кадрдын баары тандалып, ортоңку звенодагы, жаңы эле бийиктеги биринчи звено эмес, ортоңку звенодагы жалаң ошондой кадрларга толуп кетти да. Булардын бүгүнкү күнү баарынан жогу да. Булар жакшы кылам деп кайра бүт жамандыкка алып келип атат да. Питер дегендин принципи бар, бул теория управления да. Каждый стремится к своему уровню некомпетентности дейт да. Ушу некомпетентный кадрлар өлкөнүн мүлкүн башкарууда бүт баарын банкротко алып келип, салык дагы бере албай, дивиденд дагы бере албай, ошон үчүн экономикабыз өнүгө албай атат да. Биз муну тез аранын ичинде алмаштырбасак болбойт. Ал жерге дагы рынок принциптерин киргизип, башкара ала турган кыз-жигиттерди, балдарды алып келип, башкара ала турган бөлөк компанияларды алып келип, 5-10 жылда аларды бутуна тургузуп, ага чейин биздин кадрларды даярдап, андан кийин аларга өткөзүп беришибиз керек да. Сиз айткандай эч ким ишенбейт да. Кыргызский изморье банкрот деп атабыз. Кантип ал? Күнү түнү жайдыргычтыр иштейт да. Анан ошону банкрот дейбиз. А ошонун тегерек четинде эле карасаңыздар, жаңы пансионат, алар жерди чоң акчага сатып алып атат. Бүт баарын жаңы өзлөрү куруп атышат. Болгону 3 ай иштешет. Калган 9 ай иштей албайт байкуштар. Аларга ошолорду ошентип жанталашып иштеп 3 айдын ичинде кредитти төлөп, ошончо элди багып аткан балдарды, кыздарды Кыргызский изморьеге койсоң, алар 12 айдын ичинде өкмөттү дагы жыргатат, өзлөрү дагы жыргайт. Бирок биз ошол адамдарга бара албай атабыз. Жемкорлордун жеми бул тендер деп билебиз. Мисалы, бүгүнкү күндө эми ошол тендердин маселесин аябай жогору коюп койгонбуз. Уручка алсаң дагы тендер менен өтөт депчи. Анан ушул тендер маселесин көтөрүп аттыңыз эле. Ушул маселеде эмнени маселени көтөрдүңүз эле? Мына тендер болуп калса эле укук коргоо органдары келип эле, анан бүт бар тендерный комиссияга дагы азыр катышпай, коркуп үркүп эле калышты да, жем болуп эле, чиновниктердин баары өзлөрүнөн өзү. Ушундай ситуация Украинада болгондо 2 жыл мурун алар Англиянын бир компаниясын алып келип, $1 миллион ашкан закупкалар боло турган болсо сатып алуулар. Ошо Англиянын бир компаниясын берип анан кутулушту да. Алар бюджетке 30%ке чейин экономияда алып келип берди. Анан кайсы жерден чыкса, ошол жерден алып келип, ортомчулары жок поставка кылып атты да. Бир жолу ушу. Ушундай кылыш керек. Экинчи жолу мына Өзбекстанда анда урматтуу президент Ислам Абдуганиевич төрүгөсүндө ал киши мындай кылган. Ай сайын бюллетень чыгарат, антимонопольный комитет. Ал жерде орто баалар турат, рыноктун бааларынын баары турат. Эгерде орто баадан үйдө болсо тендер болот. Орто баадан ылдый болсо, анда сатып алуучу жетекчи өзү чечет. Бирок сапатына жооп берет, качествосуна өзү жооп берет да. Мына ушундай ыкмаларды киргизген да. Анан майда баракат жанагындай ручка, тетрадь дегендердин баарын биз аны мындай жөнөкөйлөнгөн формаларын таап беришибиз керек да. Мына биз 1 миллион сомго чейин айыл өкмөттүн деңгээлинде ушуларды закупкалар жасаса болот деп атабыз да. Мен анын списогун көбөйткүлө деп атам. Мугалимдер, врачтар, жана айылда жүргөндөр, обороту азыраактар, алар жөн эле ошо сайтка киргизип коюп, анан заявительный принцип кылып эле көрсөтүп коюп, рыноктон сатып ала бериш керек. Негизи 2012-жылы муну госзакупканын баарын интернетке алып чыккандардын биримин да. 2012-жылы англис, орус, кыргыз тилинде бүт бюджетти бүт интернетке алып чыкканбыз да. Ошонун ичинде госзакупканы электрондук форматка киргиздик. Буга чейин бүт эле билинбей эле жеңинин ичинен чечилчү да. Мына коррупциянын эң чоң булагы илгери бүт ушу тендер болчу да. Мына азыр бүт баары ачыкка чыгып атат. Экономия деген бир 3-4 миллиард сомдун тегерегинде экономия болду. Анткени тендерге катышканда азыраак баа менен ушу жумушту бүтүрөм же азыраак баа менен муну алып келем деп атат. Биз эми бул сапаты боюнча коюшубуз керек да. Сапаты боюнча анан техникалык задание тапшырганды биле албай атабыз да. Биз арзан баа кайсы болсо эле ошону алып келип коебуз. Арзан деген 1 жылга кызмат кылбайт экен. Ал 1 айдан эле жок болуп кетет экен буюмдарчы. Ошон үчүн эми сапат жагынан техникалык заданияларын жастырышыбыз керек. Бирок компьютерде болуш керек. Ким эмнени сатып алып атат. Мен өкмөттүн акчасына алып аткан сатууларды айтып атам да. Ар бир фирмада ким өзү башкарып аткан менчиктер алар билет. Алар өзлөрү тендер кылып эле, өзлөрү сатып алып эле, өзлөрү ошентип иштеп атышат да. Бирок алар сапат жагына көп көңүл буруп атат. Лифт сатып алса, ал бир 10 жыл иштеш керек. Өкмөттү иштеп аткандар эптеп арзан жагын карап, анан үстүнөн дагы шапкалабыз деп, анан жана укук коргоо органдарына кармалып калып атышат да. Бул жерде ачык айкындуулукту биз жетиштик.
Эми экинчи этап ушу биздин чиновниктерди, алар деле биздин Кыргыздын жарандары укук коргоо органдарына жем кылбай, аларды соттоп түрмөгө алып барганда эмне пайда? Системасын өзгөртүшүбүз керек, жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Анан Кыргызстанда чыккан товарларга приоритет беришибиз керек. Кыргызстанда чыгып атса, заводдо канча турганын билесиң да. Баасын көрсөң болот. Вот чет мамлекеттен алып келгенде чыр-чатактардын баары ушул жакта болот ба? Экономика бул тынчтыкты сүйөт. Абдан туура. Тынчтыкты сүйөт. А бирок бүгүнкү күндө ошол соттордогу экономика ошол тынч интрига кылып аткан бүгүнкү соттор. Эгерде соттун арасында жанагындай саясий куугунтуктар турса, ыры-чыры болуп атса, инвестор келип туруп тынчы жок деп битип калыш керек. Туура. Саясий куугунтуктар кандай карайсыз? Мынакей ошол өмүрчүлүк жана сиз менен Фамилович Жапаровго. Тилекке каршы акыркы 6 жылы парламенттин дагы, соттун дагы, укук коргоо органдарынын дагы, укук коргоочулардын дагы, саясатчылардын дагы авторитетин жок кылууга аракет кылган система турмушка ашып кетти да. Ошон үчүн мына бөлөк өлкөнүн жараны келип айтып койду деп эле 6 жолу парламенттин депутаты болгон фракциянын лидери, конституциянын атасы деп коебуз. Ушундай аброй чоң кишини камап салыш бул өтө эле наданчылык болду да. Наданчылык да жөндөн жөн эле. Мен ойлоп атам, ушундой саясий чечимдерди кабыл алган үчүн инвесторлор чочуп кетишти. Акыркы 3 жылда карасаңыздар да бизде отток капитал аябай көп болду. Анан мен байкашымча 30-40 тегерегинде көп жаш балдар да кете баштады Кыргызстанда. Анткени түшүнүп атышат да, бул менчик деген атадан балага гана өтүш керек да. Же болбосо сатып алуу менен менчик өзүнүн кожоюн алмаштырыш керек. А так ар бир ата эне билиш керек. Мен ушунчалык эмгек кылам, мен ушуну балама берсем, баламдан эч ким тартып албайт. Чорный дагы, красный дагы, белый дагы тартып албайт деп. А так сот аркылуу, укук коргоо органдары аркылуу ушу акыркы 6 жылдары мода болуп кеткен да. Менчиктерди тоноп алуу, баш ийдирип алуу. Ушунун баары аябай эле жат нерселердин баарын кылып атат. Жанагы саясий чечимдерди кабыл алган сот экономикалык кызыкчылыкка келгенде дагы бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн чечип коет деп келбей атышат да. Ошол эле Садыр Жапаровдукун, Текебаевдукун, андан азыр мына асты чыга баштады. Мурунку соттолуп кеткен Талгарбеков, Кадыров, Бектур Асанов дегендер эми жөн эле сүйлөгөн үчүн, ой үчүн соттолот деген даже фашисттик Германияда болгон эмес да. Кыргызстанда ошо системага айланып кеткен. Эми кичинеден ошонун баары жокко болуп баратат. Мен ойлоп атам, азыркы иштеп аткан урматтуу президентибиз муну жокко чыгарат. Мындан ары саясий куугунтук эмне экенин унутабыз да. Анан ой кетет да, мындай анализ жасаганда ой кетет. Бул Атамбаевдин кылган кылыгы келечекте бир революция болгодай бир шарттарды түзүп кеткендей болот да. Мисалы эле ошол кадрларга балта чапкандай. Мисалы мен сизди өкмөт башчы боло турган кадр деп ойлойм. Бирок сизге да жолду болуп кадр чапкандай. Ошол жолуңузду бууп койгондой истеди өкмөт башчы болгондой. Ошондой эле ушул эле саясий куугунтуктардын интригасы. Ошондой эле ушунун аркасынан түкүрүк өкмөтү да келип чыкты да. Сиздин оюңуз? Эми абдан туура. Бир кишинин ою менен гана башкара берсе болот деген түшүнүк болуп калган да. Анан эми эгерде кадрлар күчтүү болбосо, анда астыга жыла албайсың да. Мына Сталиндин убагында карасаңыздар, аялдар камалса дагы берки кадрдын өзүнө тийбей, аны нарком обороны кылып, наркомат промышленности кылып иштетип, атам бомбосун чыгарганга чейин жетишти да булар. Биз кадрдан жаңылбашыбыз керек да. Бул жетекчинин бир гана касиети болуш керек. Ал жердин бүтүмдүгүн, элдин биримдигин, анан кадр тандаганды гана билиш керек. Ал мына урматтуу Махамед Махаткер менен мен дагы карам катнашым бар, кат жазышып, ал киши бияка 1-2 жолу келип кетти. Мен барып келдим Малайзияга дегендей. Ал киши өзү айтты, мен медикмин дейт. Мына сиз инженер-строитель экенсиз, анан экономист болуп алып турсуз. Мен профессия боюнча медик элемин дейт да. Анан медик катары кадрларга мен өзүмдүн подходторумду түшүндүрдүм дейт да, баягы премьер-министр болуп калганда. Мен айттым дейт. Ким диагноз кое алат? Биринчи ошондон баштайлы. Диагнозду коелу. Ал диагнозду коюлсун. Диагнозду коюлуп, ооруну билип алгандан кийин, бул ооруну ким айыктыра алат? Дарыгерди табайлы. Ал дарыгерди тапсак, ал дарысын табат.
Анан ошентип орун айыктырабыз деп анан мен ошо кадрларды гана тандадым дейт да. Ким биле алат? Жолчу болсо жолчуну койдум дейт. Энергетик болсо энергетиканы тандап койдум дейт. Менеджер керек жерде, акчаны чоң башкара турган жерге менеджерди койдум дейт. Мисалы билим берүү тармагына биринчи менеджерди койдум дейт. Сиз айткандай биз жөн эле билим берип эле анан балдарыбыздын баары көчөтө калбаш керек. 18 жыл билим алгандан кийин алар жумушчу болуш керек. 5 жыл институт бүткөндөн кийин алар даяр кадр болуш керек. Малайзиянын ичинде жумуш таппаса дүйнө жүзүндө бирок ошо өзүнүн жумушу менен табыш керек. Инженер болсо инженердин жумушун табыш керек деген милдетти коюп, мен ошондой менеджерлерди тандадым дейт да. Менин ошо болгон касиетим, мен кадр тандаганды билдим дейт. Анан Малайзия элинин кызыкчылыгын коргодум дейт да. Мына биз ошондой бир жетекчиге туш болбой эле жүдөп какап жүрөбүз да. Мен дагы бир нерсени айтайын, мына Тажикстан, Өзбекстан бизге караганда баягы шарият кыйма көп берилген эл болгону менен алар баранжы жамангандай. Жана менен өзүнүн светский өлкө катары көрсөткүсү келип жүрөт. Себеп дегенде алар ошол эле Россиядан, Европадан, дүйнө жүзүлүк карым-катнаштан ажырагысы келет да. Биз светский өлкөбүзбү? Биз светский өлкөбүз деп ойлоп атабыз. Ошону сактап калышыбыз керек да. Мен дагы бир жолу кайра эле Малайзияга көңүл бурайын. Анткени Малайзияда биринчи жолу Мохаммед Махатхир модернизация деген сөздү киргизген да. Исламда бир эле жерде тура бербейт. Анан биринчиси исламда өнүгүү өсүп атат деген тезисти алып чыккан. Анан экинчиси Малай элинин салттары менен исламда болгон хадистерди, исламда болгон, Куранда болгон айтылган сөздөрдү бири-бирине карама-каршы келтирбеш керек. Кайсы жер экөө топ келсе, ошону бириктирип алып кетишибиз керек деген теорияны киргизип, анан жана модернизированный ислам боюнча дагы өзүнүн бир топ жазган статьялары, китептери дагы бар да. Биз дагы ушул жол менен кетсекпи деп атам да. Анткени 70 жылда биз Кудай жок деп атып, Советтер Союзу деген империядан ажырадык да. Кудай дагы бар. Кудайга ишенели, мына азыр орозо малында сиз менен чогуу отуруп атабыз. Бирок ислам дининдеги жакшыларды, мына илим билимге болгон, ошо ислам бүт окумуштуулардын баары эле ошо АБЦны деп атабыз, туурабы? Жанагы Пифагор дагы өзүнүн эмелерин баарын алып чыгып атканда ошо биздин ислам дининде жүргөн бир топ окумуштууларды, алымдардын геометрия боюнча, астрономия боюнча, астрология боюнча бүт жетишкендиктерин Европага жетишке алып барган биздин ушу ислам окумуштуулары болгон да, алымдар болгон. Ушул жактарын астыга алып кетишибиз керек да, менин оюм боюнчачы. Анан бизде эч качан паранжа жанып жүргөн эмес да. Бизде эч качан мисалы Аравияларда 12 ай тең бүт жай, өтө ысык. Анан кийимдер дагы ошонго ылайыкташтырылган. Биз ат минип жүрчүбүз, туурабы? Биздин кийимдерибиз ошого ылайыкташтырылган. Азыр биздин кийимдерибиз эми Европага жакындашып, ошондой кийимдерди кийип алдык дегендей. Биз бири-бирине каршы келтирбешибиз керек. Бирок светский өлкөлөрдүн катарынан биз чыкпашыбыз керек деген ой пикирим бар да. Рахмат. Мынакей сиз менен биз азыр биздин көрүүчүлөргө кеп салып сөз куруп бердик. Эми биздин көрсөтүүбүз кеп келгенде болду. Анан кыргыздардын бата берген жакшы сөзү бар болчу биздин аксакалда. Ырыс кешикти бол деп. Өзүңдүн ырыскыңдын кешигин элге берип тур дегендей бол. Анысы кандай жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кеп келгенде көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Ал эми көрсөтүүнү алып барган мен Куттумедин Масакулов болдум. Жакшы туруңуздар.